Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Канча айтпа баары бир эл арасындагы баягы 5 кол бирдей эмес деген сөз өтө туура экенине күнүмдүк жашообуз ынандырып жатат. 8 мартты аялдардын эл аралык күнү катары апаларды сыйлап, баштарына ак жоолук салып, Жалал Абад жергесинде 26 жылдан бери адатка айланган майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Эч кандай маселе жок. Апалар да ыраазы, эл журт да кубанып, тарбиялык таасир алып, энелерди ушинтип күн сайын сыйлашыбыз керек, үлгү алышыбыз керек деп, апасы бул дүйнөдөн өткөндөр болсо, Куран окуп, дуа кылышып, апасынын көзү тирүүлөрү болсо, кадырын сезип, жакшы жактары көп болду. Бирок баягы укук, теңдик деген кооз сөздөрдү бетине карманып алып, көчөдө ызылдап, зомбилер сыяктуу бир сөздү кайра-кайра кайталап, майрам тоскондор да болду. Арасында жашоо эмне, эркек деген ким, аял деген ким, үй бүлө деген эмне, коом деген кандай, турмуш тиричилик деген, улуттун келечеги, мамлекеттин саясаты, эл аралык саясат деген кандай мааниге ээ экенин дээрлик түшүнбөгөн жаштагы муундар да жүрдү. Бул жаштар эми чындап келгенде өзүнөн өзү эле чуркап көчөгө чыга калган жок да. Баарыбызга белгилүү болгондой, булардын башын айлантып, кыз бала мындай болуш керек, эркек мындай болуш керек, сен кыйынсың, сен активистсиң, сен укук коргоочусуң, сенин келечегиң кең, эртең депутат болосуң, анан президент да болуп калышың мүмкүн, сен прогрессивдүү жаштардын тобундасың. А берки бизге кошулбаган кыз келиндер жана эркектер, алар сабатсыздар, алар караңгылар, алардын ой жүгүртүүсү өтө төмөн, акылсыздар деп мээсине куюп, зомбиге айлантып алганы чында. Анан Баатыр Манас атабыздын урпактары өзүнүн ким экенин унутуп калып эле, ушундай деңгээлге түшүп, мындайча айтканда шермендеге айланды да калды. Манас атабыз эмес, кечеге эле совет доорундагы аталарыбыз болгондо, ушул күнгө чыдайт беле жокпу, кандай кабыл алмак дагы, кандай кадамдарга бармак, аны сиз деле түшүнүп турасыз да. Ушинтип Кыргызстанда баары өзүн укук коргоочу сезип, баары өзүн иликтөөчү кылып көрсөтүп, күн алыс ар кандай шылтоолор менен эптеп ушул 10 адамды болсо дагы чогултуп митинг кыла коеюн, чөнтөгүмө азыр көптүр тыйын иштеп аламын, активист деп атым чыгат, ушинтип отуруп күчтүү саясатчы болуп кетсем ажеп эмес деп, кожоюндарынын тапшырмасын так аткарып, өздөрүнө караштуу телерадио булактары аркылуу коомчулукка чыгып, эптеп ушул учурдагы бийликти да кулатууга аракет кылып жүрүшөт. Не десе эле укук, демократияны бетке тоскон, чынында болсо бийлик талашуу, өлкөнү туруксуздукка алып келүү, төңкөрүш артынан төңкөрүш жасап, кыргыз элин бири-бири менен кырылыштырып, бөлүп жарып, акыры барып жок кылуу саясаты. Бизде ушундай демократия болуп атканда, президент Садыр Жапаров бул апта ичинде коңшу Өзбекстан Республикасына визит менен барды. Баарыбыз көргөндөй, ушул биз менен бирдей эле убакытта эгемендүүлүк алган, биздегидей эле демократиялык өлкө деп эсептелген Өзбекстанда өнүгүү темпи, өндүрүштүн деңгээли, коомдук тартип, саясий абал такыр башка экенин карап туруп, сиз деле ойлонуп калган болсоңуз керек. Болбосо аларда деле социалдык көйгөйлөр аз эместир. Аларда деле чек ара маселеси, коррупция проблемалары, аларда деле миграция түйшүгү, кыскасы, бизде бар маселелер аларда деле бар да. Бирок биздин айрым адамдар провокация менен алектенип жаткан чакта, ал жактагы элдер талаада эмгек кылып, дыйканчылык менен алектенип жүрүшөт. Биздеги кошоматчы саясатчылар пакта коюп бүтпөй жаткан чакта, ал жактагы тургундар пакта эгип, күздө үзүрүн көрүүгө камынып турушат. Демек, өлкөдө өнүгүү болуш үчүн тартиптин бекемдиги, элдердин өз башчысын сыйлай билиши, баш ие билиши эң маанилүү шарттардан. Албетте, калкыбыз айткандай, бирөөнүн жашоосу бирөөгө жакшы көрүнөт. Ар ким өзүнүн дартын өзү билет го, бирок кайсыл гана өлкө болбосун, жакшы жактарын өзүбүзгө алып, үйрөнүп, ынтымак биримдикке келбесек, кантип анан Кыргызстаныбыз мамлекет катары алдыга жылсын. Ошол эле Европадан үйрөнө турган жакшы нерселер толтура эмеспи? А биздеги бирөөлөр негедир ошол Европанын дагы жакшысын эмес, берки саясий долбоорлоруна негизделген оюндары менен гана алек болуп жатканы өлкөбүз үчүн түздөн түз кооптонууну жаратпай койбойт.
Mamleketimizdeki korrupsionerlerge karşı körөшүү иштери УКМК тарабынан күчөтүлгөндөн бери жемкорлор дагы тынч отура албай калышты да. Колдорунда миллиарддаган акчасы бар адам каалаган сотуңду каалагандай кылып сатып алып, баягы көнгөн адатынча суудан кургак чыгып кетүүгө аракет кыла беришет тура. Контрабанданы жок кылуу багытында болсо, эми дагы үрөй учурган фактылар каттала баштады. Баткендеги контрабандалык каналдарды жаап, мыйзамдуу товар жүгүртүүгө алып келели деген багыттагы атайын кызматтын ишине бул контрабандисттер курал менен каршылык көрсөтүп, УКМКнын кызматкерлери менен атышууга чейин эрки, духу жеткенин көрдүк. Демек булардын мындайча айтканда крышалары ошол жогорку жакта экенинен кабар бербейби? Жок эле дегенде парламентте депутат болуп отурган бир ишенгени болбосо, мындай кадамга ким барсын? Мисалы, сиз бир жөнөкөй адам болсоңуз, УКМКнын кызматкерлери менен атышуу мында турсун, кол көтөргөнгө дагы барбайсыз да. Атканга куралыңыз да болбойт, курал болгон чакта дагы мамлекетке каршы ок атуу деген түшүнүктүн өзү сизде такыр болбошу анык. УКМКны көзгө илбей, ок атышып жаткан бул куралчан контрабандисттердин тобу, мындайча айтканда, түздөн түз мамлекетке каршы курал колдоно баштаган тура. Демек, буларга каршы дагы олуттуу чара көрүү зарылчылыгы бар. Бүгүн УКМКны аткан контрабандист эртең дагы байып отуруп, өзүнчө бир армия курап алып, Кыргызстанды башкарамын деп баягы кинодогу мафиялардай жашоо кечирүүгө өткөнү аракет кылышат окшойт. Териштирүүлөрдүн жүрүшүндө бул куралчан контрабандисттердин артында кимдер турганы да такталып, тийиштүү жазасын аларына шек жок. УКМК иштеп жатат. Күн сайын жок эле дегенде 2 киши кармалып, коомубузду мамлекеттик системаны мыйзамсыз иш кылгандардан тазалоо аракети жүрүп жатат деп кубаттап, колдоп отурган миллиондогон элибиз болгону менен, УКМКнын ичине ачыктан ачык эле тоскоолдук кылып жаткан, тескери жумуш кылып отурган бир катар соттордун дагы эле бар экенине күбө болуп турабыз. Бул абал УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ошол жогорку соттун төрагасын жоопко тартамын, соттордун ар бирин текшерип чыгамын, алган айлыгы менен ээлик кылган мүлктөрү такыр дал келбейт деп айткандан бери күчөгөнү байкалган. Анан эми ноябрь айынан бери канчалаган адамдар УКМК тарабынан кармалды. Алардан 4 миллиард сомдон ашык акча өндүрүлүп, өлкө бюджетине салынды. Бирок УКМКга, анын төрагасы Камчыбек Ташиевке каршы бул чоң топко айланган кармалган тараптар, анан эң эле негизгиси Жапаров менен Ташиевдин бийликке келишине башынан бери эле ичи күйүп, көрө албастык кылып келе жаткан, болгон каршылыгын көрсөтүп, эптеп, ушул эки досту жамандап, эл алдындагы кадырын түшүрүп, мүмкүн болсо экөөнү уруштуруп, талаштырып, анан бийликтен алып түшөлүү деп күнү түнү тынбай, ар кандай ыкма менен аракет кылып жаткан саясатчылар да жөн отурган жок. Эми алар бир кагазга УКМКнын кызматкерлеринин президент Садыр Жапаровго кайрылуусу деген майда оюнун ойношту. Андагы кагазда болушунча Камчыбек Ташиевди жамандап, ар кандай сөздөрдү жазышкан. Бул кагаз ким тарабынан, качан, кантип жазылганы тууралуу эч кандай маалымат жок. Мисалы, азыр сиз деле бир компьютерге отуруп алып, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго ички иштер кызматкерлеринин атынан же Саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлеринин атынан кайрылуу деп жазып, каалаган сөзүңүздү басып туруп, интернетке фейктериңиз аркылуу чыгарып койсоңуз болот. Анан аны сизге караштуу маалымат каражаттары дароо маалымат катары басып чыгып, чоң резонанстуу окуяга айлантууга аракет кылышат. А сиз өзү негизи ички иштерде да, саламаттыкты сактоодо да иштебейсиз. Териштирип чыкса, бул катты эч ким жазбаган болуп чыгат дагы, ошону менен бул кыска оюн аяктайт. Бирок коомдогу анча-мынча нерсени өз алдынча анализ кыла албаган, интернетте чыккан нерсенин баарына ишене берген ишенчек адамдар бул оюн катка да ишенип алышат. Анан аларда Ташиевке же башка адамга карата жек көрүүсү пайда болот. Мына ушул жол менен болсо дагы эптеп, бир аз болсо дагы зыяныбызды тийгизип туралы деген гана ойдо ушундай бузукулуктар да аткарылып турат. Баягы айтылгандай, жатып өлгөнчө атып өлөйүн деген жемкорлор, саясатчылар УКМКдан жүрөгү ооруп эми ушундай айла амалдарын да кылып көрүштү да. Негизгиси, булардын мындай кылыктарына алданып, жетеленип жүргөн бүгүн дээрлик эч ким жок. Кыргыз эли көп нерсени башынан өткөрүп,
Бул саясатчылардын оюндарына алдана берип, эми бышып, анча-мынча нерсеге алданбай турган, азгырылбай турган, ак менен караны аныктай ала турган жарандарыбыз жетиштүү. Ал эми берки элдин баарын караңгы, сабатсыз, түркөй деп ойлоп, бир туруп гейлери менен, бир туруп укук коргоочу делгендери менен, бир туруп баягы өзүн өзү активист деп атап алгандары менен, анан баягы эле блогер, журналист, фейктери, ММКлары менен ар кандай соккуларды уруп, ырахаттанып отурган ага эжелерибиздин да улут алдында, келечек, тарых алдында жооп берер күнү келер. Бийлик үчүн өлкөнү садага чабууга даяр турган андайлардан Кудай сактап, мамлекетибиз алдыга карай өнүгүп өсүп кетсе деген эле тилек. Бийликке эч ким түбөлүккө келбейт эмеспи. Өлкөбүздөгү ички жана тышкы душмандарга туруштук берип, ынтымакта алга жылып кетүүгө жетишсек, ошондо коңшу өлкөлөрдөгү элдер да биздин ийгилигибизди көрүп, суктанып калар. Саламатта калыңыз.